Казакстандын Экибастуз шаарында ферроэритме, болот жана темир өндүрүүчү заводдор курулат. Ошону менен бирге 75 миллиард теңге инвестиция салына турган локомотивтерге арналган бандаждарды өндүрүү долбоору башталат. Өлкө өкмөтүндө моношаарларды өнүктүрүү маселеси каралды. Жыйында өлкөдөгү мындай кичи шаарлардагы ири ишканалардын айланасында кичи ишканалардын тилкесин түзүү жана алар менен узак мөөнөттүү офтейк келишимдерин түзүү милдети мыйзам менен бекитилери айтылды. Белгилей кетсек, буга чейин бул иш коомдук башталышта жүргүзүлүп келген. Учурда бул жаатта ири кардарлар менен ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ортосунда 24,5 миллиард теңгеге 20 узак мөөнөттүү келишим жана 47,3 миллиард теңгеге 13 офтейк келишими түзүлгөн. Ошондой эле Алтай, Балкаш, Жити Кара, Лисаков, Риддер, Степногорск шаарларын өнүктүрүүнүн 2023-2027 жылдарга арналган комплекстүү пландар бекитилди. Қазіргі уақытта Қазақстанда 1,4 миллион халқы мен Азыркы учурда Казакстанда 1 миллион 400 миң калкы бар 20 моношаар бар. Белгилей кетсек, моношаарлар өлкөнүн өнөр жай өндүрүшүнө чоң салым кошуп жатат. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн 40% ушул шаарларга таандык. Шаар куруучу ишканалардын болушу жана алардын туруктуу иштеши моношаарлардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Бүгүнкү күндө моношаарларда мунай жана газ, көмүр, боксит, темир кендерин өндүрүү жана башка багыттар боюнча 23 шаар түзүүчү ишкана иштейт. 3 қала құраушы кәсіпорын жұмыс істейді. Моношаарларды өнүктүрүүгө кошумча инвестиция тартуу максатында геология тармагында бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгынын негизинде моношаарлардын жанынан болжолдон аркы 1 триллион теңгеге ресурстар табылды. Келечекте участоктор Абай, Курчатов, Балкаш жана Алтай шаарларына жакын жайгашкан.